Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste aytadi. İzmanu li sittat min anfusikum azmanu lakumul cennet. Mağa özüңөрдүн денеңерде өзүңөрдөн 5 нерсени тыюуга убада бериш, мен сага 5ке киришиңерге убада берем dedi Peygamberimiz. Өзүңөрдүн денеңерде 5 нерсени тыюуга убада бер, намаз окуйсуң албетте, Кудай буйруган нерселерди кыласың. Кудай кайтарган нерселерден 5 нерседен кайтууга мага убада бергиле dedi Peygamber aleyhisselam. Мен силерге 5ти убада берем dedi. Алар кайсылар? Биринчи, усдуку ида хаддаттум. Сүйлөгөнүңөрдө биринчи жалган сүйлөгөнгө эч качан. Сүйлөгөндө дайым чындыкты сүйлөгөн. Эч качан жалган сүйлөгөнгө. Биринчи нерсе. Экинчи, ва ауфу ида ваадтум. Эгер бирөөгө убада берсең, барам деп убада бересиңби? Мунаны кылам деп убада бересиңби? Бирөөгө убада бердиң, убадаңды сөзсүз аткар. Бул экинчи нерсеси. Ва адду ида утуминтум. Эгер силердин алдыңарга аманат болсо, аманатка кыянат кылбагыла. Бул үчүнчү убадабыз. Вахтаду фуружакум. Жана намысыңарды сактагыла. Бул төртүнчү убадабыз. Вагодду алты нерсе экен. Вагодду абсаракум. Жана көзүңөрдү тыйганга убада бергиле. Бул алтынчы нерсе, бешинчи нерсеси. Алтынчысы вакафу айдиякум. Жана колуңарды жаман иштерден тыйгыла. Ушул алты нерсеге мага убада бериш, ушул алты нерсени тыйып жүрөм деп. Биринчи, сүйлөгөндө чын сүйлө, убада берсең аткар, аманат койсо ага бекем бол аманатка. Намысың сакта, жана көзүңдү тый арам нерселерден. И бешинчиси вакуфу айдиякум, өзүңөрдүн колуңарды зулумдар, бирөөгө ыза берүүдөн, бирөөгө зыян берүүдөн колуңарды тыйгыла. Ушул алты нерсени аткарам, ушул алты нерседен кайтам деп мага убада берсеңер, анда мен силерге 5ти убада берем dedi Peygamber.